116 камера. Пандемия, карантин бизге тааныш эмес сөздөр кулагыбызга сиңип, бир жакшы иштеп жүргөн жерибизден ковид деген балекет чыгып, заматта ишканалар токтоп, элдер үйүндө олтуруп калышты. Айрыкча мигранттар үчүн карантин оор болду. Көбү ишсиз калды. Биздин квартирада 9 адам жашайт элек. Карантин башталганда 4 адам. Иштебесек жашаган жерибизге кантип төлөйбүз? Элчилик жашаган жер тамак аш менен камсыз кылат экен деп, элчилик тарабынын атайын мекендештери үчүн алынган мейманканага кетишти. Сен дагы жүр биз менен деп мага сунуш кылганда баргандан баш тарттым. Кантип бармак элем? Ичимдеги балам тыпырап, бүгүн эртең жарык дүйнөгө келем деп атканда, мейманканага барганда толгоом келип калса, туугандарыма менин кылмышым ашкере болуп уят болбоймунбу? Кой, андан көрө квартирада жашап турайын дегениме, ой барсаң болмок, бекер жашоо, бир аз жеңилдик болот деген бир квартирада жашаган жердештерим менин кош бойлуу экендигимди билишпейт болчу. Боюмда болгондон баштап ичимди байлап жүрдүм. Өзүм толугураак кыз үчүн эч ким менин боюмда бар экенин билбейт эле. Аркы бөлмөдө квартираны ижарага алган хозяйка жакында тийген күйөөсү экөө, берки бөлмөдө менден сырткары бир кыз, бир бала бар. Бүгүн эмнегедир эрте уктадым. Ичимдин катуу ооруганынан ойгонуп кетип, эмне кылаарымды билбей дааратканага жөнөдүм. Бирок бул кадимки ич оорудан өзгөчөлөнүп, курук ооруп жаткан. Эптеп ичимди кармап, ваннага кирдим. Көрсө, менде толгоо келип жаткан экен. Ваннаны ичинен култап, кара тер кетип атып, акыры уул төрөдүм. Ооба, мен бул жарык дүйнөгө баланы алып келдим. Бирок эми ата энем, бир туугандарыма эмне дейм? Азыр мен жаңы төрөгөн баламды сууга тумчуктуруп өлтүрсөм, эч ким билбей калат деп ойлоп, толгоо тартып атканда ваннага суу толтура баштадым. Жарык дүйнөгө келип, бир жолу ыңаалап, көзү ачылбай, денеси кан аралаш төрөлгөн баламды ваннадагы сууга салып, кок сыйлаган үнү чыкса квартирадагылар байкап калбасын деген ойдо бет жагын сууга каратып, колум менен катуу басып туруп алдым. Эч нерсеге ал келбеген балам бетин сууга караткандай эле аба жетпей тумчугуп жан берди. Жарым саат мурда жарык дүйнөгө келем деп ашыгып жаткан балам бул дүйнөгө келээр менен апасынын колунан жан берди. Кухняга кирип кара пакет таап келип, ваннадагы сууга калкып турган баламдын өлүгүн пакетке салып, пакетти ваннанын астына жакшылап бекитип, кан болгон полду жууп, эч нерсе болбогондой ордума кирип жатып алдым. Мен толгоо тартып ойгонгондо саат 4төн өтүп калган болчу. Азыр саатты карасам 6дан 45 минута убакыт өтүптүр. Демек 2 сааттын аралыгында төрөп, өз баламды өлтүргөнү жетишипмин. Бирок ушул убакта бактыма эч ким дааратканага келген жок. Төрөгөн оор турбайбы? Кадимкидей чарчап, уйкуга кеттим. Ойгонсом жанымда жаткан кыз ашканада жүрүптүр. Кокус, ваннага кирип бирөө жарымдын көзү өлүк салынган кара пакетти көрүп калбасын деп, ордумдан шашып туруп, үйдөгү мусорду ыргытканча магазинге чыгып келейин деп, ваннанын алдындагы баламдын өлүгү оролгон пакетти алып, сыртка мусорго ыргытып салдым. Үстүмдөгү оор жүктөн кутулдум. Эми мусор менен кетип калса эч ким билбейт деп ойлоп, магазинге кирип, нан алып, квартирага кирдим. Чай даяр, жүр чай ичебиз, деп чайга чакырган Мавлюдага рахмат, дем алайынчы деп жатып, Москвага жаңы келген күндөн баштап, азыркы убагыма чейин өткөн окуяны көз алдымдан өткөрүп жаттым. Мектепте жакшы окудум. Иш-чараларга активдүү катышат элем. Спорт тармактан жакшы ийгилик жаратып, көптөгөн мактоо баракча алдым. Мектепти бүтүргөндөн кийин жогорку окуу жайга тапшырган жокмун. Акча төлөп окуганы шарт жок болчу. Ата быйыл Москвага иштеп, эмки жылы окууга тапшырам, акча топтойм деген сунушума атам каршы болгон жок. Мектепти жакшы бүткөнүм менен кендирди кескен жокчулуктан окута албай калдым деп, атам өзүн күнөөлүүдөй сезип жүргөн. Москвада бир тууган бөлөм бар. Апам ага телефон чалып, мени күтүп алуусун, иш жактан жардам берип кой дегенде, бөлөм, ой келе берсин, таяжа келе берсин. Жакында мен кетем, менин ордума иштейт. Мен баарын көрсөтүп кетем дегенинен шашылыш билет алып Москвага кеттим. Билетке акча жок атам кредит алып берди. Бөлөм менден 4 жаш улуу, Москвада сүйлөшкөн жигити бар. Экөө баш кошуу үчүн Кыргызстанга кетебиз деп жүргөн. Мени ээрчитип барып иштеген жериндегилер менен тааныштырып, документтеримди жасап берди. Башында үйдү сагынып кыйналганым менен кийин көнүп кеттим. Жакында кетем. Ашыкча кийимдеримди машинеден салып жиберейин. Жүр, жездең келиптир. Досунун машинеси менен алып барып келели. Биротоло жездең менен тааныштырып коем деп мени ээрчитип алды.
Бөлөмдүн жигити оор басырыктуу, аз сүйлөгөн жигит экен. Жанындагы өзүн Темир деп тааныштырган досунун оозу жабылбай, жетээр жерибизге жеткенче күлдүрүп барып келди. Силер кеткенден кийин мен кабар алып турам деп, ойбойума койбой телефон номеримди алган Темир бөлөм кеткенден кийин телефон чалып кабар алып турду. Бөлөм кетип атканда Темир менен өтө жакшы мамиледе болбо. Аны аялы, баласы бар деген үчүн мен жолугушуудан баш тартып жүрдүм. Мен сени карындашымдай көрөм. Жүр, тамактанып келели деген Темирге чай ичип келсек эмне болуптур деп макул болуп, чайканага барып, бирге тамактанып, кайра үйгө алып келип коюп атты. Бир күнү машинесинде көпкө чейин сүйлөшүп олтуруп калдык. Сиз эмнеге аялыңызды Москвага алып келбейсиз десем, аялымды сүйбөйм. Эмнеге алып келем? Аны апам жактырып, мен үйлөнгөнмүн. Эми апамдын кызматын кылып жүрө берсин. Мен үйлөнүп тез эле Москвага келе бердим. Сүйбөй үйлөнгөн жаман экен. Эгер үйлөнбөй турганда сага үйлөнөт элем. Сени жактырып калдым деген Темир мага жакшы сөздөрдү айтып, акыры мени өзүнө көндүрдү. Ажар, мен сени биринчи көргөндө жактырдым. Аялым менен ажырашам. 2 ай жашадым. Көңүлүм жок, айылга баргым келбейт деген Темир экөөбүз кыз жигит болуп жүрө баштадык. Эртең сага дем алыш. Мен сени конокко алып барып келейин деген Темир мени Конькова метрого алып барып, бир бөлмөлүү квартирага алып киргенде, ал жер суткага берилчү мейманкана экенин билдим. Бул жерде ким жашайт? Эч ким жокпу десем, жок жаным, ата экөөбүз үчүн бир түнгө алдым. Экөөбүзгө эч ким тоскоол болбойт деген Темир менен ошол түнү эле калбастан, эртеси жумушка ооруп атам, бара албайм деп телефон чалып коюп, кечке ошол квартирада калдык. Сен кыз турбайсыңбы? Мен сен жөнүндө жаман ойлодум эле. Кечирип кой, Ажар. Эми сени эч кимге бербейм. Сен меники болосуң. Экинчи мага аялың, балаң деп сүйлөбө. Адамдар 5 баласы менен ажырашып кетип атат. Балам алып келип бакса, баксын, бакпаса экөөбүз багып алабыз. Сага ишенем. Экөөбүз көп балалуу болобуз деп алдаса, мага ишенет деп жүрө бериптирмин. Башында 2-3 жолу мейманканага алып барып, акчасын төлөп атты. Кийин акчам жок, арендага акча чыкпай атат. Бирок сени сагындым жаным. Акчам болгондо жакшы болмок. Баары бир үйлөнөбүз, кичине чыда десе, мени сүйөт. Акча кетирсем өзүмдүн келечектеги күйөөмө кетирип атам. Башка кыздарга кетип калбасын деп, мейманканага өзүм акча төлөп жүрдүм. Мен Темирди катуу сүйдүм. Москвага келээрде жакшы ниет менен айлык алсам үйгө жиберип окууга чогултам деп келгенмин. Темир мага үйлөнөм дегенден кийин окууга болгон кызыгым кетип, Темирдин билесиң жаным, машина арендага алынган. Аренда берген акча жетпей атат. Төлөбөсөм, ээси машинени алып коет. Клиент токто десе, билбей токтоп алган экенмин, штраф алыптырмын. Төлөшүм керек дегенине ишенип, айлык алаарым менен ага берип коюп аттым. Башында 3-4 жолу мейманканага акча төлөгөн болсо, кийин менден акча алып, 2 эсе кылып чыгарып алды. Кийген кийимдерин топтоп алып келет. Мен жууп үтүктөп берем. Продукты алып бербей кайра мага манты жасап кой, бүгүн самса кыл, кеч барып алып кетем десе, макул болуп, айтканын кылып жүрдүм. Бир күнү, Ажар, машина алайын деп атам. Ай сайын төлөп кутулуп коет экенмин. Кандай деп ойлойсуң? Сен менин келечектеги аялымсың. Сени менен акылдашпай ким менен акылдашам? Өзүбүздүн машинебиз болсо жакшы. Айына 100 000 таап коет. Ошентип жүрө бербей ата энеңдин алдында үйдөгүлөрдү жөнөтүп сага үйлөнөйүн деп атканда, иш жакшы го, машина алыңыз, аренда төлөйм деп олтурбайсыз, дедим кубанганымды жашырбай. Машина жөн эле бербейт экен жаным. Башында акча бер деди. Акча жок болуп атат. Каяктан акча тапсак деп, өлүмүш болуп ойлонуп, акыры кредит алып берчи деп айтты. Болочоктогу күйөөм айына 100 000 тапса төлөп коет. Эртең эле эрге тийсем өзүм төлөшөм деп макул болуп, Байбол деген кредит берген жерден алып бердим. Мен кредит алып бергенче, жаным, машинени алсам, сен эч нерседен кем кылбайм. Анан үйлөнөбүз деген сүйгөнүм, мен кредит алып берээрим менен, ай жаным, капа болбой күтүп тур. Атам катуу ооруп атат экен. Жакында келем. Азыр аэропорттомун деп, WhatsApp'тан SMS жазып, ошол боюнча телефонун өчүрүп салды. Темир кеткенден кийин кош бойлуу экендигимди билдим. Таксикоз кыйнап, ишке барып барбай жүрүп, кредитти төлөй албай калдым. Мен Темирди келет деп ишенип күтүп жүрдүм. Башында атасы ооруп атса чалаар, балким өтүп кетсе кайгырып аткандыр дедим. Бирок арадан 4 ай өтүп, Темирден кабар болбогондон кийин үмүтүмдү үзүп, боюман алдырам деп ооруканага барсам, кеч деп врач макул болбой койду. Эми эмне кылам? Ата энем билсе мени өлтүрөт деп ойлоп, баламды балалуу болбогон үй бүлөгө бермек болуп, Instagram аркылуу жарыя берип издештире баштадым.
көп адам бала багып алабыз деп жазып атышты. Балага зар адамдар көп экенин билип, баламды жөн берип койгум келген жок. 100 000 акча кийим кылып беребиз. Балаңды бизге бер деген эжеге макул болуп, алмага акча салып, мен Кыргызстанга билет алдым. Билет алып Кыргызстанга кете турган түнү аэропортко бардым. Менин баламды ала турган үй бүлө, бала төрөлгөнгө чейин мени багып, бала төрөлгөндөн кийин 100 000 берип, мен үйгө кетмек элем. Тилекке каршы аэропорттон карызың бар экен, судебный приставка өтүптүр деп өткөрбөй коюшту. Жалдырадым, ыйладым, боюмда бар деп айттым. Бул кылган аракеттеримден майнап чыккан жок. Баары бир өткөрбөй коюшту. Айла жок, эжеге телефон чалып, кредитим бар эле. Төлөгөн үчүн аэропорттон өткөрбөй коюшту десем, мага ишенбей сен аферист окшойсуң. Эптеп бизге билетке акча салдырып алдың деп мени урушуп кетти. Эже чын эле өткөрбөй койду деген сөзүмө ишенген жок. Боюмда бар экенин эч ким билбеши керек деп ичимди катуу таңып жүрдүм. Боюм узун үчүн билинбейди окшойт. Эптеп күнүмдүк иш таап иштейм. Боюмдан түшүп калса экен деп оор нерселерди көтөрдүм, секирдим, түшкөн жок. Акыркы убакта ойлогонум ичимдеги балам болуп калган. Акыры айлам кетип, жок дегенде кредитти төлөсүн. Темирдин номерин сурайын деп бөлөмө WhatsApp'тан чалып, ал жайын сурагандан кийин Темир аяшыңыз жүрөбү? Сиз кеткенден кийин кабар алып жүрдү. Жакшы адам экен. Кыргызстанга кетем деген эле, эгер барган болсо апам айтып, күрүч, курут алдырайын дедим эле. Десем, сага келем деп айткан беле. Анда келбей калган окшойт. Аялы кеткен Москвага. Экөө иштеп жүрөт деген бөлөмдүн эч нерседен кабары жок болуучу. Макул анда, башка бирөөлөрдөн алдырам дедим, мен да сыр бербей. Акмак, мен алдыган турбайбы? Эки дүйнө жакшылык көрбөй калгыр деп ыйладым. Акча жок, кыйналдым. Менин боюмда бар экенин эч ким билбесин деп элден жашырындым. Мен баламды өлтүрүп жатканда Темир көз алдыма келип, ага болгон жек көрүүмдү баламдан чыгардым. Өз канымдан жаралган баламдын өлүгүн мусорго таштап салсам, эч ким таппай калат экен деп жаңылышкан экенмин. Мен жашаган квартирага полиция кызматкерлери мени издеп келгенде, баары сенин боюңда бар беле, кантип өлтүрдүң, сен жакшы кыз эмес белең деп ишенишкен жок. Полиция кызматкерлери келгенде эле баарын мойнума алып, кантип өлтүргөнүмдү тергөөдө көрсөтүп бердим. Андан кийин сот менен баш коргоо чарамды карап, тергөөчү мага адам өлтүрүү 105-беренени коюп, мен СИЗОго киргизилдим. Мен кирген 116 оор кылмыш кылгандар, башкача айтканда, адам өлтүргөндөр олтурган камерага киргизилдим. Мен киргенде эле туалеттин жанында керебетте олтурган кыргыз кызды көрдүм. Кыргызсыңбы? Кел олтур. Бул жерде баласын өлтүргөн бир менмин. Калганы күйөөсүн, ойношун өлтүрүп келгендер. Сен кимди өлтүргөнүң мага белгилүү. Сени мен СИЗОдо көргөн азап, мен көргөн кыйынчылык күтүп турат. Зонада эмне болобуз билбейм. Мен биринчи СИЗОго келгенде жаман камерага туш болуп калган экенмин. Кыйналдым. Ал жердеги аялдар күн көргөзбөй мени өлтүрүп коеюн дешти. Кылган ишиме өкүнөм. Аттин кылам. Бирок баарын артка кайтарып алууга болбойт. Бул азап менен өмүр бою кыйналып өтөөрүмдү билгенде эч качан ката кетирбейт элем. Сен матрасыңды жайгаштырып кел, чай ичкенче сүйлөшүп олтуралы. Бул жерде экөөбүз менен эч ким чай ичпейт. 2-3 адам болуп, семейка болуп тамактанышат. Жалгыз болсоң кыйналасың. Мени эч ким кошпойт. Көптөн бери эч ким менен сүйлөшкөн эмес элем. Сага дартымды айтып алдым. Сен матрасыңды коюп келгенче мен чай даярдап турайын. Менин атым Райхан. Таанышпай эле башыңды оорутуп салыптырмын деп сүйлөгөн кыргыз кызды көрүп, бир аз коркконум басылды. Матрасымды камеранын старшийи көрсөткөн шконкага коюп, кайра Райкандын жанына келдим. Олтур, бир аз сүйлөшүп күн өткөрөлү. Экөөбүз башыбыздан өткөндү өзүбүз билебиз. Менин өткөн күндү эстегим келбейт. Бирок сага айтып жеңилдеп албасам болбойт. Сени түшүнүп атам. Мага окшоп бирөөнү сүйдүң, күйдүң, мага окшоп алдандың. Мен бир үйдүн жалгыз кызымын. Апам мен кичине мезгилде мени тайын эме таштап, өзү Москвага иштегени келген. Мектепти бүткөндөн кийин апамдын жанына барам. Чогуу иштеп жардам берем деп келдим. Апам мени тарбиялаган эмес, ошондуктан эч кандай сыр айта алчу эмесмин. Апам мен үчүн баарын кылган менен мээрим бере алган жок. Кийиндим, телефонумдун жакшысын алып бергени менен эч качан кызым деп эркелетип, мээрим төккөн эмес. Москвага жумасына келип иштейт элек. Квартираны апам ижарага алып, башка адамдар акча төлөп жашайт экен. Апам жумуштан келгенче тамак аш кылып коюучумун. Өзүм тамак аш жасаганы кызыккан үчүн тамагымды жеген адамдар жакшы жасайсың деп калат болуучу.
Мен кухняда тамак жасап атканда Адил деген квартирада жашаган аке жаныма кирип сүйлөшүп олтуруп калат эле. Менден 6 жаш улуу Адил аке жүр айланып келели деп кээде сыртка алып барып айлантып келүүчү. Эмнеге үйлөнө элексиз десем, быйыл үйлөнөм, сүйлөшкөн кызым жок. Жакшы кыз жолугуп калар деп айтып калчу. Бир күнү квартирадагы эки эже менин үйдө экенимди сезбей, ойтобо, Адил кечээ апасынын жигити эле бүгүн кызын ээрчип калыптыр деген сөздү укканда жүрөгүм болк эте түштү. Көрсө апам өзүнөн 13 жаш кичүү бала менен жүрөт турбайбы? Кантип жүрдү? Адил аке менден болгону 6 жаш улуу деп апама өчөшүп, Адил акеге эми өзүм жабыша баштадым. Мен Адил акеге жабышкан сайын ал менден өзүн алып качып атты. Кухняда эч ким жокто Адил акенин мойнуна асылсам, Райхан, мен сени карындаш катары көрөм деп колумду мойнунан алып койду. Адил аке, мен сизди жактырып калдым. Кандай түшүнбөйсүз дегениме ун чукпай кухнядан чыгып кетти. Көп өтпөй апам мени ишке киргизип койду. Адил аке менден өзүн алып качкан сайын мен жабыша бердим. Бир күнү кухняга кирсем, Адил аке чай ичип олтуруптур. Адатынча мойнуна асылып, эркелеп кеттим. Ушул убакта артыман кирип келген апам Адил акеге эмнеге менин кызымдын башын айлантып атасың деп урушуп кетти. Мен башын айландырып эмне кылыптырмын? Кызың өзү мага асылып атат. Мени менен урушкандан көрө кызыңа тарбия бербейсиңби деп экөө квартира менен бир болуп урушуп, Адил аке кийимдерин алып квартирадан чыгып кетти. Адил акенин квартирадан чыгып кеткени апам үчүн күтүүсүз болдубу билбейм. Адил аке чыгып кеткенден кийин апам сен эркектердин мойнуна асыла турган болуп калдыңбы деп урушканы аз келгенсип кол көтөрүп урду. Жигитиңизди кызганып мени уруп атасызбы? Мен билем сиздин сүйгөнүңүз экенин деп мени уруп аткан апама айтсам, мени бакырайып карап, унчукпай сыртка чыгып кетти. Апамдын айыбын билгениме уялып кеттиби билбейм. Ошол боюнча урушкан жок. Мен Бургер Кингде иштейм. Коллектив жаштар, кечке бутуңа тик турасың. Бирок коллектив жакшы үчүн чарчаганың билинбей калат. Адил акеге WhatsApp'тан кандайсыз, каердесиз деп жазсам, мени блоктоп салды. Адил аке өзүн алып качкан сайын мен аны ойлоп, ага болгон кызыгуум күчөй берди. Адил акенин каерде экенин таппай, акыры унута баштадым. Бир күнү иштегени өзүм теңдүү жаш кыздар менен кафеге олтурганы бардык. Эч качан түнү кафеге барган эмес элем. Айылдан келген мен үчүн кафе көзүмө укмуштуудай көрүнүп, жанымдагы кыздардын көзүнчө өзүмдү көптү билген адам көрсөткүм келип, заказ кылган винодон иче баштадым. 4 кыз жакшы олтурдук. Жаныбызга балдар келип, алар арак заказ кылышып, аны ичип, эч нерсе билбей калыпмын. Башым ооруп, өзүмө келсем бир квартирада жатыпмын. Жанымдагы кафеде жанымда олтурган бала уктап жатыптыр. Коркуп кетип, аны жулкулдатып ойготтум. Араңдан зорго көзүн ачкан бала «Эмне болду?» дегенсип мени карады. Кантип бул жерге келип калдым? Ким алып кетти? Апама эми эмне дейм деп телефонумду издедим. Телефонум сумкамда. Кече апам тойгозду. Ойношун кучактап койсом кызганып мени урду. Кайсыны эркек үчүн баласын урат деп өзүн телефонуңду өчүрүп сумкама салып койдум. Мени бир жакка алып барыңыз, үйгө баргым келбейт деп өзүм айтканынан алып келдим деген жанымдагы баланы алдап атат дейин десем, апамын жигити Адил аке жөнүндө айткандары туура. Сиз мени зордуктадыңызбы? Мен эч нерсе билбейм. Карындашыңыз болсо керек. Мени эмнеге ойлогон жоксуз деп ыйлап жибердим. Сен эмнени сүйлөп атасың? Мен сени зордой турган акмак эмесмин да. Сага тийишкен жокмун. Сен мас болсоң, мен соо элем. Ичпейм. Сенин мастыгыңдан пайдаланып зордуктап коюп, өмүр бою азап менен өткүм келбейт. Сен карындашым кызсың. Мынчалык ичкениң туура эмес. Кече мен сени таштап кеткенде, башка балдар зордуктап коймок. Сен бирөөгө чөшүп, бирөө үчүн жашап, эч нерсеге жетише албайсың. Бүгүн бирөө зордуктайт, эртең экинчиси. Ошентип колдон колго өтүп кетесиң. Жакшы жүрсөң, бир үй бүлөнүн сүйүктүү жары, апасы болосуң. Тур карындашым, мен машинени жүргүзүп турайын, эртерээк үйүңө бар. Апаң кабатыр болуп аткандыр. Эшикти култап, күлүчүн эшиктин алдында турган тряпканын астына коюп кой деп, сыртка чыгып кеткен бейтааныш баланын сөзү катуу тийип, бетимди жууп, квартираны култтап, анын айткан жерине күлүчтү коюп, сыртта турган Матиз машинеге олтуруп, үйгө жөнөдүм. Баш кандай деп WhatsApp'тан келген СМСти карасам, Адил акеден келиптир. Бул мени блоктоп салган эле каяктан билди мен ичип жүргөнүмдү деп таң калып, кандай баш, түшүнбөдүм деп жазсам, кече мас болуп,
ар кимдин телефону менен чалып, мени алып кетиңиз, мас болуп калдым деп аттың. Каердесиң? Башың жазып берейин. Мага бүгүн выходной деген Адилге жарым сааттан кийин үйдө болом деп жазып жибердим. Жакшы анда. Саат 5-те метронун ичинде күтүп турам деп жазганын көрүп, көптөн бери өзүңдү алып качып аттың эле. Шашпа. Менин артымдан чуркатат турган кылам сени. Бүгүн жолугайын деп саат 5-те Адил менен жолугушмак болдум. Мени үйгө жеткирип койгон Бакыт аке, эми акылың менен бол карындашым деп кетти. Макул, эми мындай кайталанбайт деп бир күн мурда көргөн Бакыт акеге убадамды берип, квартирага кирдим. Жакшы үйдө апам жок экен. Саатты карасам 3. Телефонумду жандырсам, апамдан көп жолу звонок, СМС келиптир. Апама чалып, мен үйдөмүн. Кече телефондун заряды өчүп калды. Чогуу иштеген кыздын туулган күнүндө элем. Апа кечирип коюң деп айтып, жуунуп чыгып, Адилге жолукканы жасанып жөнөп кеттим. Метрого кирсем Адил аке күтүп туруптур. Жүр, бир жерге барып олтуруп келели. Мен сүйлөшүп койгонмун. 1-2 саат олтуруп келебиз деп ээрчитип жөнөдү. Каршы болбой, Адилди ээрчип жөнөдүм. 1 метрого баргандан кийин экөөбүз сыртка чыгып, магазинден эмне ичесиң деп мага сок, йогурт, шоколад алып, өзүнө пиво алды. Ак пакетти көтөрүп, мени ээрчитип, метродон алыс эмес жерге мейманканага алып барды. Бул жерде эмне кылабыз десем, жөн эле сүйлөшүп олтурабыз деген Адил экөөбүз квартирага кирип, пиво ичип, иш кандай, бүгүн эмнеге ишке барбадың деп сүйлөшүп олтуруп, экөөбүз кантип өбүшүп кеткенибизди билбей калдык. 3 саатка алганмын. Азыр кетебиз деп аткан Адил акеге кантип макул болгонумду билбейм. Кечеги апамдын ойношу бүгүн менин намысымдан ажыратып койду. Райхан, кечир, кече ичип эркектер менен жүргөнүңдөн мен сени бузулган кыз деп ойлопмун. Мени кечирип кой деген Адил сага үйлөнөм, бирок деген жери бар деп үшкүрүнүп калды. 3 саат убакыт өтүп, экөөбүз ээрчишип чыгып, мен апам иштен келгенче үйгө барып калдым. Адил мага үйлөнсө кандай болот? Өмүр бою апамдан кызганып өтөмбү деп ойлонуп жатып, апам иштен келгенче уктап калыптырмын. Райхан, тур кызым, ишке бар деп ойготкон апамды көрүп, таңдын бататканын көрүп, зорго ордумдан туруп, ишке жөнөгөнү даярдана баштадым. Кантип ушул ишке бардым? Эми эмне болот деп ойлонуп, оюмдун түбүнө жетпей койдум. Арадан бир жума өтпөй Райхан, мен Кыргызстанга кетип атам. Кетерде унчукпай кетпей, сени менен жолугуп сүйлөшүп кетишим керек деген Адилге макул деп жолукканы бардым. Бул жолугушуу мурдагыдай 3 саатка алынган мейманканада болду. Бирок бул жолу эч кандай спирттик ичимдик жок эле. Райхан, сени апаң мага күйөөгө бербейт. Урушуп кеткенбиз деген Адил аке апам менен жүргөнүн айткан жок. Мен дагы сыр бербей, апам менин тагдырымды чечпейт. Өзүңүз кылган ишке өзүңүз жооп бересиз. Апам айтканда сизди милицияга берет эле. Кыргызстанга барып башка кызга үйлөнсөңүз, менин тагдырым эмне болот десем, баары жакшы болот. Кабатыр болбо деген Адил мейманканадан чыккандан кийин үйгө узатып койду. Сага билет алганда айтып коем деген Адил аке билет алганда эмес, самолетко олтурганда Райхан, мени кечир. Мен сага үйлөнө албайм. Аны апаңдан сура. Бактылуу бол деп СМС жазып, мени блоктоп салыптыр. Райхан дал ушул жерде келгенде камераны караган аял прогулка деп калды. Жүр, калган сөздү сыртта аба жутканча сүйлөшөбүз деп Райхан мени ээрчитип сыртка алып жөнөдү. Баарыбыз тизилип сыртка чыктык. Түрмө кызматкерлердин коштоосу менен эшикке чыктык. Эшик дегениң кадимки көчө эмес, төрт тарабы темир менен курчалган кичинекей жер экен. Олтур мына жерге. Күнгө какталып алалы, 1 сааттан кийин алып кирип кетет. Ага чейин ушул жерде сүйлөшүп олтуралы деп бир чекеге жерге олтуруп калдык. Райхан анан эмне болду? Кантип камалып калдың деп кызыгып сурасам, иштин баары Адил кеткенден кийин болду. Ал кеткенден кийинге өтпөй кусуп, кыйналып жүрдүм. Мен ашказаным ооруп атат деп ойлосом, андай эмес, кош бойлуу экенмин. Апама билдирген жокмун. Боюман алдырып коюшту билген эмесмин. Күндөн күнгө ичим чоңойгон сайын апамын көзүнө көрүнбөгөнү аракет кылдым. Апам менин кош бойлуу экендигимди билген жок. Ичим чоңоюп, бирге иштегендер байкап калганда иштен чыгып кеттим. Апама ишке барам деп алдап кетем. Кечке торговый центрге айланып жүрөм. Ошондой күндөрдүн биринде торговый центрде жүргөн убакта толгоом келип, ошол жердеги орустар тез жардам чакырып, мен ооруканага жетээрим менен кыйналбай уул төрөп алдым. Жаштык кылдымбы билбейм. Баламды ооруканага таштап кетсем,
Апам билип калат деп 2 күндөн кийин туугандарым келди деп алдап баламды көтөрүп ооруканадан чыктым. Баламдын колундагы бирканы атайын алдырган жокмун. Мурда китептен баласын бир жерге таштап кетип, бирөө багып алыптыр дегендерди окуп калган элем. Бирка аркылуу баламды бирөө багып алат деп ойлодум. Баламды көтөрүп сыртка чыктым. Апам каякта жүрөсүң? Сен кыз мени өлтүрүп тынат окшойсуң деп жазган апамдын эсимесин окуп, апа, бир жерге ишке келдим. Азыр барам деп телефон чалсам, каерде жүрөсүң? Мен такси заказ кылып берем. Эртерээк үйгө кел деген апамдын кыйкырыгын угуп, ооруканадан алысыраак жерге барып, ал жердеги адрести апама эсимес кылып жөнөтүп жибердим. Эми баламды эмне кылам? Апам көрсө, эмне деп жооп берем деп ойлонуп, мен турган жерден алыс эмес жерде өйүлүп турган кардын үстүнө баламды таштап, апам заказ кылган такси келип калып, машинеге олтуруп кетип калдым. Бул мезгил март айынын 2-си болчу. Ошол убакта кар оор түшүп, дворниктер күрөп койгон үйүлгөн карга баламды коюп кетсем, бирөө таап багып алат деп ойлопмун. Кутулдум баламдан деп жумуштан келген адамдай үйгө кирдим. Каякта жүрөсүң? Сени айылга кетирбесем мени уят кыласың. Сени каякта ким өлтүрүп койду деп уктабай чыгам. Алган айлыгыңдын дайыны жок. Андан көрө айылга барып, тайынеңди кара. Эртең билет алып берем деген апама, макул, кетем дедим. Уктап жатканмын. Апам, тур, сени издеп келишиптир дегенде, ким деп карасам, полиция кызматкерлери экен. Жүр отделениеге деп мени алып кетип атышканда, мен түшүнгөн жокмун. Мени менен ээрчип барган апам отделениеге жеткенде мен төрөп, баламды таштап кеткенимди угуп, ким атасы? Эмнеге айткан жоксуң деп ыйлап кирди. Мен атасы ким экенин айтып бергенде оозу ачылып, биз баланы алабыз. Бала каерде деп тергөөчүдөн сурады эле. Бала ооруканада деп айтышты. Көрсө мен баламды таштап кеткенден кийин ошол жерден өтүп кетип аткан орус бала таап, тез жардам полиция чакырыптыр. Мени кантип таап алышкан билбейм. Мени сурак кылышып, алгач ИИСке, кийин СИЗОго киргизилдим. Алга 125 статья коюшкан. Бала ооруканада суукта көп жатып калгандыктан тоңуп өлүп калыптыр. Андан кийин статья 105ке өзгөрүп, 116 камерага алып келишти. Жакында сотум болот. Апам болгон акчасын кетирип, адвокат алган. Билбейм, сот канча жыл берет деген Райкандын айтканын угуп, жиним келип, боорум ооруганы менен өзүм дагы баламды өлтүрдүм го. Көп өтпөй Райканга сот 8 жыл эркинен ажыратуу чечимин чыгарып, апелляция жазганы менен мурдагы соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Сот бүткөндөн кийин 1 айга жетпей Райкан этап менен зонага кетти. Аны кандай тагдыр күтүп турганы, азыр эмне болду, чынын айтсам билбейм. Аялдар олтурган СИЗОдо телефон жок. Тергөөчүгө ходатайство жазсаң, үйдөгүлөр менен сүйлөшкөнү уруксат берет. Эгерде сен СИЗО кызматкерлеринин стукачы болсоң, алар күн сайын үй менен сүйлөшкөнү уруксат берет. Стукач болгондон кийин зонага барганда аларды жакшы тагдыр күтүп турбайт экенин уккандан кийин өзүмдүн статьям оор, жөн эле жүрөйүн деп стукач болгону макул болгон жокмун. СИЗОдо мушташ, болбогон нерседен талаш болуп турат. Атам Байкуш менин кармалып калганымды уккандан кийин жашап жаткан үйүбүздү сатып, Москвага келип, адвокат жалдап, мени чыгарып алган аракет кылды. Адвокат мени чыгарып алган жок, бирок 105 статьямды 106 статьяга өзгөртүүгө жардам берди. Ушуга да шүгүр деп калдым. 106 статья коюлгандан кийин башка камерага которулдум. Ал жерде баары баласын өлтүргөндөр, же өлтүргөнү аракет кылган кыз келиндер олтурат. Ар улуттан бар, кыргыздардан жалгыз менмин. Бул камерада баарыбыздын статьябыз окшош үчүн бири-бирибизге тийишпейбиз. Эми 18ге чыккан өзбек кыз бар. Ошол экөөбүз бирге тамактанабыз. СИЗОдо семейка болбосоң кыйналып каласың. Ал кыз үйүндө төрөп, кухнянын айнегинен баласын ыргытып салыптыр. Эртең сот деген күнү уктабай чыктым. Канча жыл берет экен деп, бошотуп койсо жакшы болмок деп, Кудайга жалынып чыкканым жардам бердиби билбейм. Мени сот 3 жыл эркимен ажыратты. Адвокатым апелляцияга жазганы менен пайда чыккан жок. 2 күн мурда анализ тапшыр деген түрмө кызматкерлери этапка даярдап жатканын сездим. 2 күндөн кийин таң атпай этапка алып кете турган кыздарды текшерип, автозак менен алып жөнөштү. Сиз кетип калсаңыз, мен эмне болом деген Мавлюда мени ыйлап узатып калган. Автозак менен вокзалга алып келгенин, бизди поездге салып атканда билдим. Бир топ күндөн кийин Красноярскийдеги 22-икке келдим. Мен поездде кетип атканда көп жолу түрмөгө олтурган орус аял, сенин статьяң оор.
Егер өзіңе жооп бере алсаң, сага ешким тийбейт. Статьяга карабайт дегенинен абакка келгенден кийин карантин бүтүп, секцияга келгенимде менин статьямды баары угуп, бир орус аял келин мени уруп кетти. Калганы карап турушту. Мен кичинеме спорт менен машыгып келгендиктен орусту уруп салдым. Башкалары «Ой, Дану» деп бизди тегеректеп турушат. Карантинден секцияга чыккан күнү ШИЗОго киргизилдим. ШИЗОдо 3 күн төрөбөгөн күндү көрдүм. ШИЗОдо секцияга келсем, баары башкача карап калыптыр. Көрсө отрядтын эң кыйын дегенин уруп салыптырмын. Статья 106 болгонуна карабай, мага эч ким жаман сүйлөбөйт. Бирок жатадым. Күндө эрте менен саат 6-га 15 минута калганда турабыз. 15 минутада бетибизди жууп, зарядкага туруп калышыбыз керек. Ар бир отрядтын өзүнүн физругу болот. Ал кандай кыймыл кылса, ошондой кылуу керек. Күлгөнү, бири-бирибиз менен сүйлөшкөнү мүмкүн эмес. Оозуңдан кыймылдаганын көрсө, нарушение. Ар отрядтын өзүнүн убактысы бар. Андан кийин тамактанганы столовойго жөнөйбүз. Ал жерден чыгып жаткан жерибизди карайбыз. Жаткан керебетке чаң болбошу керек. Очередь менен коридор жууп чыгабыз. Эгерде кичине чаң көрсө, ал дагы нарушение. Баары жалдырап турушу керек. Атай санитарный отряд бар. Ошолор текшерет. Кичине жерден чаң чыкканы болбойт. Андан кийин чайыбызды алып, ишке жөнөйбүз. Аялдардын зонасында блатнойлор бар. Алардын сөзү өтүмдүү. Мен уруп койгон аял дагы блатной экенин кийин уктум. Иштеген жерибиз чоң тигүү цехи. Эрте менен ишке келерибиз менен оор материалдарды берет. Мен аны алып 13 метрлик столго коюп, материалдарды тегиз кылып кыркып кыздарга берем. Кыйш айтпай, теп-тегиз кылып кыркып берүү керек. Зонада дагы семейка болуп жашашат. Башына жалгыз элем, кийин бир сыган аял экөөбүз семейка алганбыз. Күндөн күнгө менин бригадам менен мамилем жакшы боло баштады. Саат 4кө чейин иштеп болуп, чыгып атканда шмон кылып чыгарат. Эгерде бир кайчы жетпей калса, ошол кайчы табылбаса, бригада чыкпайт. Иштен чыгып атканда чуркап кеткени дагы мүмкүн эмес. Иштен кийин бети колубузду жууп, ушул убакта бош убакыт болот. Үйгө кат жазып үлгүрөбүз. Ошол убакта завхоз келип, хоз работага алып кетет. Хоз работага баары чыксын десе, баарыбыз чыгабыз. Болбосо 5 штук сигарет берип, өзүнө жооп бере албаган, статьясы меникиндей кыздар иштешет. Эксмен менен тигүү цехинде иштейбиз. Түрмөдө олтурганда көп нерсени ойлонуп, баардык күнөө өзүмдө экенин сездим. Москвада эч кимим жок. Бирөөлөргө передача келсе, мага эч нерсе келбейт. Жашоо оор болсо дагы, айла жок өзүм күнөөлүү үчүн чыдап жүрөм. Мен адаштым, катуу адаштым. Эгерде сени сүйгөн бала болсо, эч качан жаман жолго баштабайт. Окууга тапшырып, контракт акчасын төлөй албай, Москвага иштеп келем деп мынтип түрмөдө олтурам. Кызымды түрмөдөн чыгарам деп, атам жашап жаткан үйүбүздү сатып, Карыганда Бишкекке көчүп келип, жаңы конуштан квартирада жашап жүрүшөт. Үй бүлөдө уул жок, 3 кызбыз. Менден кийинки сиңдим турмушка чыккан. Аны да күйөөсү мас болуп келип, эжең зекте урат экен. Эң кичине сиңдим мектепте окуйт. Менин камалганымды уккан апам ооруп калыптыр. Атам апамын дарысына сиңдимдин мектебине кийим-кече кылам деп, эртеден кечке базарда араба түртүп иштеп атат. Атам жоош киши болчу. Базарда атамдын акысын бербей, же араба кеч деп кемсинтип атышкандыр деп эстеп, жашымды токтото албай ыйлап алам. Мен жакшы кыз болсом, карыган ата энемди бирөөнүн сыз үйүнө квартирант кылып койбойт элем. Айлыгаларым менен агыма телефон чалам. Атамдын күрсүлдөп жөтөлгөнүн укканда заманам тарып, өлүп алгым келет. СИЗОдо толук 1 жыл олтурдум. Олтурган бир күнүм 1,5 күнгө эсептелип, 1,5 жыл жүрөгүм СИЗОдо өттү. Зонага келгениме 5 ай болду. Дагы толук 1 жыл 2 ай олтурсам, буйрса зонадан чыгам. Андан кийин ата энем үчүн иштеп, аларга үй алып беришим керек. Кантип, качан үй алып берем? Ата энем карыганда мен үчүн кор болушту деп көп ойлоном. Апамдын жүрөгү ооруп, азыр ишке жакшы жарабай калганын, апам менен сүйлөшүп атканда энтигип дем алганынан билип калдым. Байкуш ата энем ооруганына карабай, биз жакшыбыз. Эч нерсе эмес кызым. Үй табылат. Эң башкысы сен аман бол. Адашпаган пенде болбойт. Биздин кызыбыз боюнча каласың. Көп ойлонбо деп турушат. Кантип ойлонбойм? Урматтуу кыздар, мен баскан жолду силер баспагыла. Айрыкча аялын жамандап, менин көңүлүм жок деген эркек менен мамиле кылбагыла.
Егер мен алданбағанда менин теңім чыгып, бактылуу жашайт белем. Сенсиз жашай албайм. Баары бир үйлөнөм деп төшөккө сүйрөгөн эркектерден алыс болгула. Мен кетирген катаны кетирбегиле. Жакында кыш келет. Көз алдыма таңгамаал арабасын сүйрөп, башын бир жакка шылкыйтып кетип аткан байкуш атам элестейт. Суукта титиреп, ооржук көтөргөн, ар кимге дорога деп кыйкырган, арабакеч көзүң жокпу деп бирөөдөн сөгүш уккан атакемди эстегенде көзүмдөн жаш токтобойт деп сүйлөп атканда телефон тык 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 деп токтоп калганынан карточкасында акчасы түгөнүп калган окшойт. Айла жок, телефонду өчүрдүм. Урматтуу окурман, калган жыйынтыкты өзүңүздөр чыгарып алыңыздар. Бул окуяларды жазуу мен үчүн оор. Бирок бирөөнүн кетирген катасынан башка кыз сабак алса деген ойдо сиздерге жеткиргени аракет кылдым.